Ассаламу алейкум, урматтуу Батыр Путур каналынын катталуучулары жана Ош шаарынын тургундары, меймандары, аталар, апалар, эжелер, карындаштар, инилер, агалар, саламатсыздарбы? Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздерге ушул стоматология тармагында өздөрүнүн мыкты кызматын көрсөтүп жүргөн бир стоматология кабинетин тууралуу видео кылмакчыбыз. Азыр мен адрести кыскача түшүндүрө кетейин. Ориентир. Бул сиздер көрүп турган көчө Алишер Наваи көчөсү, же болбосом Жаңы мост деп коебуз. Алишер Наваи көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилиши. Бул көчө ошол Курманжан Датка көчөсү. Ушул Алишер Наваи жана Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишинде Алай гостиница Ориентир. Ноул Алай гостиницасы. Ушунун маңдайында Ош Муунун жатаканасы бар, туугандар. Азыр тетиги жака барып, мен ошол стоматология кабинетинин ичине кирип, сиздерге тааныштырайын, эмне кызматтар бар, кандай жумуштарды кылышат. Анда эмесе биз менен болуп туруңуздар. Мынакей достор, Ош Муунун жатаканасы бул ошол. Ошол жатакананын эле биринчи кабатында Ош Муу стоматологиясы деп жаңы ачылыптыр. Мына сентябрдан бери иш башташтыр. Азыр ичине кирип таанышып чыгайлы, кандай жумуштар болот, эмне кызматтарды аткарышат. Анда эмесе биз менен болуп туруңуздар. Мынакей достор, биз кирип кетип атабыз. Келип калдык. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Кандайсыз? Бул Хош келиңиздер. Темирлан. Таксыр. Саламатсызбы? Иштеп атасыздарбы? Атым Темирлан, Сейитов Темирлан, бул жактагы заведующий, Ош Муу стоматология. И бул жакта бахилы кийип. Бахила кийип алайлы. Мынакей достор, бахиланы кийдик. Эми кайсыл жекеден баштайбыз? Темирлан мырза. Бул жактан, жүрүңүз. Өзүңүз айтып бериңизчи, бул Ош Муу стоматологиясы бул жыл өткөн жылдын сентябрь айында ачылган. Бул Ош Муу клиникасынын отделениясы. Бул жакта кадимкидей эле пациенттерди, Ош Муунун ага ичкелерин, студенттерин жана сырттан келген пациенттердин баардыгын кабыл алабыз. Көргөнүңүздөй эле бул биринчи кабинет, хирургиядан башка баардык нерсе кылынат бул жакта. Стоматологическая установка биздики американская стоматологическая установкасы. Анан биз баардыгыбыз оптика менен иштейбиз. Көргөнүңүздөй эле биз оптика менен иштейбиз. Оптика дегендин ичинде бул бинокуляр, анан микроскоп болот. Стоматологический микроскоп бул көргөнүңүздөй эле. Мынау да, бул стоматологический микроскоп. Бул увеличение көп тамырдын учуна чейин көрсөк болот ушунун баардыгын. Ошого баягы кээ осложнениялар болот, там инструмент сынып калышы мүмкүн тиштин ичинде. Ошонун баардыгын алып чыгабыз ушу менен кошуп. Анан, конечно же, оптика менен иштегенде кылган ишибиз сапаттуу. Сапаттуу, баары жок даана көрүнүп турат деңиз, Мынакей достор, көрдүңүздөрбү? Анда эмесе кийинки кабинеттерди көрөйлү, көрсөтсөңүз. Так, бул жак зал ожидания, биринчи бул жак ресепшн, бул жактар. Ресепшн, санузел. Кийинкири пациенттер өзүнүн очередин күтүп отурушат, Анан биздин кичинекей пациенттерге дагы өзүнүн отдельный уголок кылып койгонбуз. Коркпой отуруп, сүрөткө тартып отуруп эме кылган үчүн. И бул жактагы кабинеттен баштайлы. Бул биздин терапия кабинети. Терапия. Ассаламу алейкум. Пациенттерди кабыл алып атат. Бул жерде иш болуп атат экен азыр, Көргөнүңүздөй эле врачтар постоянно оптика менен иштейт. Бул бинокулярыбыз, бинокуляр тоже немецкий. Бул акыркы заманбап азыр. Бул дагы аппаратуралар дагы акыркы үлгүдөгү аппаратуралар, Бул аппаратура. Мынакей достор. Бул жакка келели. Андан кийинки биздин врачтар квалификацияны постоянно көбөйтүп, тажрыйбалуу деңиз, Тажрыйбалуу, анан ар жылы жок дегенде 4-5, жок дегенде ушул 5 квалификацияны жогортуу, билимин жогорулатып турушат деңиз, Бул жер эмне кабинет бул жер? Так, бул жак ортодонтия, ортопедия, то есть тиш салынат, анан кийин брекет коюла турган. Ушул жакта болот.
врачтар айткандай эле пациенттерди уже көп көрүп тажрыйба болуп врачтар. Мынакей туугандар, акыркы үлгүдөгү заманбап аппаратуралар менен жабдылып сапаттуу кызмат көрсөтүп атышат экен. Андан кийинки кабинетти көрөбүз биз. Бул хирургия кабинети. Хирургия кабинети. Кабинетибиз. Бул жакта тиш жуунат, имплант коюлат, ошол тигилген бардык процедура, хирургический процедура бардык ушул жакта. Имплант дегенди мындай кыскача айтып коесузбу? Мен дагы ушул жөнүндө анча түшүнүгүм жок экен да. Имплант деген бул жок тиштин ортосуна, ошол жок тиш болгон жерге имплант коюлат, жанындагы тиштер араланбайт. Баягы илгери эки тишти аралап туруп, анан бир тиш ортого коюлчу да. Мостовидный протез болбой эле, ошо мост деп коет. Ошо мост кылбай эле эки тиш, жакшынакай тишти аралабай, ортосуна бир тиш коюлат и ошол менен бүтөт. Мынакей достор, мурда баягы интернеттен эле көрүп калчу элек, бизге качан келет экен депчи. Азыр бизге дагы келип калыптыр буюрса. Мына Темирлан мырза айтып атат, ошондой кызматтар дагы көрүлөт экен. Эгерде бир эле тиш болуп калган болсо, анын ордуна ошол сөйкө катырылат да. Бул сөйкө катырылат. Эч кандай коркунучтуу эч нерсе жок бул жакта. Тиш жулунган, бул наоборот кичине кыйыныраак. Тиш жулган кыйыныраак тең ого караганда. Ого караганда. Биз постоянно бул жакта көргөнүңүздөй эле мына аппаратура бул. Акыркы немедеги аппаратура, заманбап аппаратуралар. Мындай аппарат бизде дагы бар. Бул давленияны өлчөп турабыз. Сатурацияны, кислород насыщенияны текшерип турабыз. И операция убагында ошону текшерип. Бир эле убакта деңиз а? Сразу эле. Потому что баягы пациенттер келгенде бир аз коркуп, ошондой дагы болот да. Ооба. Укол сайганда биз, например, укол сайгатканда ичинде адреналин бар, ошолорду дагы постоянно карап турушубуз керек да, дозировкаларынча. И ошондой аппаратураларды дагы сразу установка кылып койгонбуз бизчи. Мынакей, көрдүңүздөрбү достор? Бар жок жаңы акыркы үлгүдөгү аппаратуралар менен жабдылып, элдерге сапаттуу жана тез ушундай тиштерин салып берип, алмаштырып, тазалап, ушундай кызматтарды көрсөтүп атыптыр. Темирлан мырза айтып кетти азыр. Азыр айта турган бул жакта пациенттер көбү сурайт, и туура да ошол сураганы, бул бизде ошо таза кармаган стерилизация деген нерсе. Б, С, ВИЧ, соответственно, ошолордун баардыгын стерилизационный бир көрсөтпөйм. Инструментти тазалап стерилизация кылган жер да. Бул жак бизде стерилизационный көргөнүңүздөй эле. Кирсем болорбу? Грязная зона, чистая зона, бул биздин врачтар, анан стоматологдор өздөрү билет. Бул жерде ошол инструменттер тазаланып, жуулуп, мындай неме болот, а? Жуулуп, автоклавка салынып, анан автоклавка чыкканга чейин бизде мындай крафт пакет болот. Крафт пакетке ичине кирип, ар бир пациенттин көзүнүн алдында ачылат бул нерсечи. Мына. То есть бир пациентке бир инструмент сразу эле 2-3 пациентке болбойт. Колдонулбайт деңиз а? Мынакей тукандар көрдүңөрбү? Ачылдыбы болду. Бул уже бир ошол пациенттики болуп кетет. Андан кийин ол сразу стерилизационныйга дагы башынан стерилизация. Баягындай оорулар жугуп калат деген шектенүү болбойт экен да ушунда. Уверенный да? Уверенный. Мынакей тукандар көрдүңүздөрбү? Ичинде өзүнүн индикатору болот, ошол пакеттин сыртында. Азыр дагы пакеттин сыртын көрсөтөм. Ошол индикатор көрсөтсө, таза болду деген нерсени көрсөтсө болду. Мынакей достор, ушундай заманбап клиника ачылыптыр. Келип, өзүңүздөрдүн тишиңиздерди оңдотуп, тиш салдырып, тиш алдырып, тазалатып кетсеңиздер болот. Кандай эле стерилизационный набор ушундай бир бейтапка иштетилген. Бир эле бейтапка иштетилген. Алдында. Андан кийин тазаланып чыкты, а? Ачылат дагы болду. Бул уже ошол бейтапка гана иштелет. Башкага иштелбейт. И өзүнүн индикаторлору болот. Бул жакта көрсөтсө, биз аны өзүбүз билебиз да. Жакшы көрсөтсө,
болду, таза болду десе чыгарып уже шкафчиктерге коебуз. Бул дагы кварцевый шкаф, эми бул көп эле жерде болуш керек. Кварцевый шкаф ичинде кварцевый цвети полный стерилизация кылып, пред стерилизационный. И бул жакта даталар коюлат. Мисалы 27 экен бул. Ар бир стерилизациядан чыккан неменин число жазылат деңиз, а? Бул журналга жазылат. Бул обязательный процедура. То есть именно стерилизация боюнча эч кандай вопростор Кудай кааласа чыкпаш керек. Анан айткандай эле биздин ар бир жакта өзүнүн наконечник деген нерселер болот. Бул жакта наконечник. Бул биздин наныбыз көбүнчө ушул нерседен болот. Бул наконечниктер бир пациентке бирөө. Бул эмне иш аткарат бул? Бул ошол баягы турбина менен тишти тазалаган, качет этип дегенде да? Качет этип ошонун баардыгы. Бул бир эле пациентке. Бир пациентке иштелет. Бир пациентке иштелдиби, барат стерилизация кылат, эртеси күнү башка пациентке иштелет. И калгандары менен деле ушундай. Кыскасы бардыгы жай-жайында, орду-ордунда бир адамга бир эле инструмент иштетилип, тазаланып, мынакей бул жерде мына рентгендин сүрөтү да, бул да. Ушул менен мисалы биз пациент менен отурабыз, и сразу бул жактан рентгенден көрүп, биз ичинде эмне болгонун көрбөйсүң да, рентгенден көрүп, ошол карап сразу иштейбиз. Алган врачтарда мындай экрандары бар, уже буларга жөнөтүлөт. Бул жерден врач иштеп атат, көргөнчө иштей берет деңиз, а? Бизде стоматологияда мындай нерсе бар да, көрбөгөн нерсени кылбаш керек да, негизи. Биз ошон үчүн только көрөбүз, ошо менен жакшы сапаттуу. Мынакей достор, көрдүңүздөр, мен болушунча аракет кылдым, сураганга бардык ушул өзүмө кызыктырган, сиздерди кызыктырган суроолорду сураганга аракет кылдым. Видеодо анча-мынча кемчилик болсо кечиресиздер. Анан мен адрести көрсөтүп кеттим жогоруда. Азыр телефон номерлерин да калтырып коебуз. Келип, ушул жерден өзүңүздөр ушул кызматтардан пайдалансаңыздар болот. Жаңы ачылыптыр. Кайсы айдан бери иштеп атасыздар Темирланыңызда? Так, биз ачылып уже январдан бери полностью январдан бери баштадык. Бул жакта консультацияга келсеңер болот. Консультацияга да. Бесплатный. Мынакей. Врачтарыбыз жакшы, сонун жакшы кылып карап берет. Консультация келгиле, бесплатно кылып консультация кылып беребиз. Кайсыл жакшы силерге ыңгайлуу болгон лечение болсо, биз да өзүбүз айтып, абдан качественно бүтүрүп беребиз. Мынакей туугандар. Анда эмесе биз кайттык Темирлан мырза. Мейлиңиз элге ушундай кызматтарды көрсөтүп жүрөңүздөр. Рахмат сиздерге дагы.